испанецтер мындай бир эмеге тарелкага чыныга 12 жүзүм даярдап коюшат да. Анан куранттар башталганда ар бир жүзүмдү жеп, бир калуун айтат да. 12 калуу, 12 жүзүм, 12 секундта жеш керек. Какабай баарын жеш керек. Жетишсең, ошо калоолордун баары болот. Бул Мадридте, именно Мадридте традиция бар эмелерде, салттарда ушундай атайын бир эмелер бар, кафешкаларчы, кафе, ресторандар. Ал жакта ичи карын жешет. Именно Мадрид. Башка жерлерди билбейм, бирок Мадридте аябай популярный эмес. Аты Канделия. Ал биздин чакчак окшош. Жана бал менен кылат го, чакчак окшош. Анан быжыга окшош да тамак бар бул жактачы. Жездеңер. Аты Луис. Мен жолдошум болот. Экөөбүз 19 жылдан бери үйлөнгөнбүз. Бул Испанияда типичный балдар, кыздар кичинекей 3-4 жашынан баштап ойношот футбол. Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер, биз Испаниянын борбору болгон Мадрид шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Алтынай Байбекова өзүнүн ийгилиги жетишкендики жөнүндө биз менен маек курмакчы. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Байбекова Алтынай теги кыргыз жана рухий жагынан испан. Испанияга 2004-жылы келген, өлкөнүн маданияты, жашоо шарты көңүлүнө төп келди. Аралыкка эки элдин менталитетине жана жашоо ыңгайына карабастан аны өзүнө жакын кабыл алды. Испания менен Кыргызстан бири-биринен анчалык деле айырмаланбайт. Алтынайга Испанияда мекендештер менен катташуу жетишпегендей болуп, Испанияда жашаган мекендештерди аз болсо да аларды таап, мекени менен кандайдыр бир байланышта болууну каалады. Сүмөлөк ассоциациясын түзүү демилгеси мына ушундан улам пайда болгон. Эмгек жолунун көп бөлүгү өнөр жай секторунда болсо да, бош убагын Испанияда жашаган мекендештери менен мамилесин үзбөй жана өзүнүн элин, жерин сүйгөн мекенчил катары ар түрдүү майрамдарды жана иш-чараларды уюштурууга арнады. Ошентип 2010-жылы Алтынай күйөөсү Луис менен сүмөлөк Кыргыз-Испан ассоциациясын түзүү идеясы пайда болду. Алар эки өлкөнү бирдей сүйгөн испан-кыргыз түгөйлөр. Бир караганда эки башка мамлекет болуп көрүнгөнү менен Испания менен Кыргызстан анча деле айырмаланбайт. Бири-бирине окшош өлкө экенине алар ынанышты. Ошону менен алар Испанияда да, дегеле испан тилдүү чөлкөмдө жана Кыргызстанда да эки мамлекет тууралуу эч кандай маалымат жок экенин баамдашты. Испания дүйнөгө таанымал өлкө болуп саналат, бирок бул чындыкка дал келбеген, жалпы түшүнүктөргө негизделген билим. Ассоциациянын негизги максаты эки өлкөнү бири-бирине жакындатуу. Иштин жүрүшүндө таанышкан адамдардын көпчүлүгү Кыргызстанды жана Борбордук Азияны таанууга кызыктар экендиги кубандырды жана алардан көп нерселерди үйрөнүштү. Саламатсызбы Алтынайым? Кандайсыз? Кандай турасыз? Пирамида телеканалы, Door Life Media YouTube каналы атайын Кыргызстандан келип, сиз менен маек куралы деп келдик. Бүгүн биз Испаниядабыз, Мадридте. Мен ойлойм, бүгүнкү маегибиз пайдалуу жана жемиштүү болот. Рахмат. Кош келдиңиздер. Бул менин офисим. Менин компаниям ушул зданияда, биринчи этажда. Менин компаниям аты Four Cities. Ал испан консалтинг компаниясы. Мен закупочный отделде иштейм да. Бул зданиянын ичинде бир 30 компанияда иштейт. Ошон үчүн биз биринчи этажда бир эле эме кабинетте деп коеюнчу. Азыр ошол жакка киребиз, э? Азыр киребиз. Аларды силерди азыр тааныштырам. Менин шефтерим менен, коллегалар менен. Азыр болсо бул жактагы, бул деген биздин ресепшн, приемный да. Анан бул жакта столовыйыбыз бар.
столовойдон тамак ысырса болот, тамак сатып алса болот, көргүңүз келсе эшиктен көргөзүп коеюн. Бул жактан бул жактан сатып алса болот, тамактарды меню бар. Күндө эл кирип эле кол калды, элдер акта кофе ичип атышат. Анан эгерде спорт залды көргүңөр келсе, тиги жакта спорт залыбыз бар. Атайын ушул буякта иштеп аткан, эмгектенип аткан кызматкерлер үчүн жасалган, Мага жагат столовый бизге, спорт зал бизге. Экинчи этажда, муну бүт этаждарында эме бар. Өзүнүн кичинекей столовыйлары бар. Анан бул жакта эмелер элдерибиз акын сүйлөшүш керек, биякта элдер встречалар менен жүрүшөт. Анан момдай эмелер кабинкалар бар. Бирөө менен телефон менен сөйлөшкүң келсе, ага киресиң, эч кимге мешайт этпей. Бул болсо релакс зонабыз бар. Бияка келип телевизор көрсөң болот, жатсаң болот, отуруп. Бакана? Ушунусу жакшы. Бул болсо менин офисим. Менин коллегаларым, шефтерим. Кирсек болот азыр, Buenos días, perdonad. Тиги үчөө шеф. From Кыргызстан, TV Channel Pyramid. Бирок көбүнчөсү эме встречаларда ошончо мешайт этпей акырынраак сүйлөйдүк. Сильвия Кетар. Бул биздин шефибиз. Сильвия. SEO TV Channel Pyramid Кыргызстан. A ver, televisión. La televisión de Kirguistán. Ok. Piramida se llama. Ok, nice to meet you. Алтын айым, бүгүн сиздин офисиңизга келип турабыз. Бүгүн ошол сиз иштеп аткан офиста Сильвия айым менен жолугуп, анан Сильвия айымга биз суроо берейин деп атам да. Сиз так нукура которуп бериңиз. Сильвия айым, ошол биздин Кыргызстандан келген биздин мекендешибиз Алтын айым менен кантип иштешип атасыңар? Негизи эле жумушта ошол жакта испандардын арасындагы болгон мамилеси сиздер менен тил табуу жагынан, анан ошол Испания өлкөсүнө келип кантип иштеп кетти? Кандай кызматкер? Te voy a traducir que es una muy larguísima, sí. Bueno, pues él está diciendo que está muy orgulloso que una de sus paisanas que está trabajando aquí y te quiere preguntar a ti, como mi compañera, que cómo me ves como una persona que sí estoy adaptada en la vida en España, sí me he adaptado a la forma de trabajar de la empresa, cómo me llevo con la gente, cómo trabajo. O sea, aquí te puedes chivar lo que tú quieras. Bueno, yo te diría, tú me dices el ritmo, ¿sí? Yo te diría que Alti es una gran Alti es una gran embajadora de su país. Porque en esta empresa, en Four Cities, hay múltiples nacionalidades trabajando aquí. Hay argentinos, peruanos, uruguayos. Son todos países con raíces culturales y sociales muy profundas en España. Pero Kirguistán es un país muy desconocido para la mayoría de los españoles. Porque no ha habido un intercambio cultural entre nosotros, entre los españoles. Pero Altinay se encarga de hacer que conozcamos múltiples cosas de vuestro fascinante país. Nos enseña cosas, por ejemplo, como que a pesar de la distancia, tenemos cosas comunes. Эмнеге буларга жакты испандарга кыргыздар менен окшош нерселер бар. Мисалы Экстремадура деген жер бар, регион. Ал жакта мисалы мен күйөөмдүн ата-энелери ушул жактан да, ал жакта бир эме бар. Кандай себеп пирог деп коеюнчу, десерт. Аты канделия. Ал биздин чакчак окшош. Жана бал менен кылат го, чакчак оп окшош. Анан быжыга окшош да тамак бар бул жактачы. Кровяная колбаса деп коебу, эме менен кан менен, эме менен
күрүч менен кылып, жанан ичи карынга ороп ушунточуп. Анан бул Мадридте, именно Мадридте традиция бар эмелерде, салттарда ушундай атайын бир эмелер бар, кафешкаларчы, кафе, ресторандар. Ал жакта ичи карын жешет. Именно Мадрид. Башка жерлерди билбейм, бирок Мадридте аябай популярный. Мен силерди ушул жакка алып барайын деген билбейм, азыр убакыт болсо барабыз, жеп көрөсүңөр. Al final ha venido hace relativamente poco a la empresa. Жаңы эле келди дейт биздин компанияга бир айдан бир жарым ай. Ya ha notado ser una empleada diferente, a ser una empleada que, bueno, Биз көрдүк дейт, ошо кичине эле иштесе деле иштегени жакшы иштейт экен дейт. y a pesar de ser una plantilla que somos bastante junior, ella pues bueno, se ha adaptado perfectamente y nos ha guiado incluso en la forma de trabajar que tenemos actualmente y creando grupo. Бизди карасаңар дейт, биздин коллегалар барыбыз жап-жашпыз дейт. Junior, эме санан алтына келип бизге өзүнүн опытын көргөзүп, жардам берип, биздин иштеген кандай десем, системага бат көнүп алды дейт да. Бизди үйрөтөт дейт ошо. Мен негизи ушул эмеде көп иштейм да, 2004-жылдан бери иштеп жүрөм. Ушул сферадачы. Бул Испанияда типичный балдар, кыздар кичинекей 3-4 жашынан баштап ойношот футбол. Y bueno, al final si empiezas a jugar bien cuando eres pequeño y vas creciendo y vas jugando mejor, pues te van cogiendo en diferentes categorías de los mejores equipos. Жакшы ойносоң, кичинеден бери, кичинекейден бери көрүшөт, атайын ошол клубтун эмелери келип көрүшөт, анан чоңоюп баштай бересиң, анан сени ар кандай клубтарга алып кетет, ар кандай категорияларга алып кетишет дейт. Y los equipos importantes como el Atlético de Madrid o el Real Madrid, aquí en Madrid, pues es normal que vayan cogiendo a los niños que más destacan entre sus categorías inferiores. И мисалы чоң клубдар, известный клубдар, как Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, бул Мадридтин клубтарын айтат да, ушундай балдарды көрүшүп, эң мыкты балдарды, эң жакшы ойногон балдарды өзүнүн клубуна алышат и эң кичинекей категориядан ойноп башташат да, клубдун ичинде. Бирок ошо детский эме. Y bueno, yo tuve la suerte de destacar un poco entre los diferentes niños y acabar jugando en equipos eso como el Real Madrid o el Atlético de Madrid en las categorías inferiores, que luego no llegó a más. ¿Es como pero, grupo 2 o como lo llaman? Subgrupo, ¿no? Como sí, segunda liga, ¿no? Bueno, se llaman eso, categorías inferiores o la escuela de formación o algo así. Мен жакшы ойночумун дейт футболду кичинекей кезинде. Ошон үчүн Реал Мадрид жана Атлетико Мадрид экөө жакка ойночумун дейт кичинекей кезимде. Клубдун ичинде, ошо клубдун эмеси члени болуп ойночу экен. Hasta qué años has estado? Hasta los 10 años. 10 чейин, ошо 3 жаштан 10 жашка чейин ойноптур. Luego ya pues van eliminando y van quedando solamente los que llegan a las ligas profesionales. Анан 10го чыкканда ошондон эме башталат, кандай десем, аларды карайт балдар, категориялардан эң мыкты ойногондор да аларды Реал Мадрид алып кетет, ага башкалар болсо чыгышат. Бул ушинтип 10 жашына чыгыптыр. Алтынайым, биздин маегибиздин уландысында азыр биз как раз сиз менен барып жумушуңуз менен таанышып келдик. Анан бүгүн ушул Мадридта, Испания өлкөсүндөбүз. Азыркы турган жерибиз жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи биз кайсы жерде турабыз азыр? Бул эм Пласа Майор деген жердебиз. Пласа Майор главная площадь. Бул Испаниянын өлкөнүн жана Мадридтин шаарынын площади болот да, ошо эң главный площадь страны. Пласа Майор. Бул көргөн караңыз могу терезелер булардын баары негизи квартиралар. Бирок аябай кымбат. Бул жакта мисалы бир эле айга эмеге ижарага берилет. Бир эле айга төлөгөнгө 3000-4000 кетет евро. Аябай кымбат. Булар ижарага берилет. Ооба, берилет. Жаштар чоңоюп, жаштардын ой максаты чет өлкөгө чыгалды деп атпайбы? Бирок ага чейин сиз көп эле түйшүктөрдү көрдүңүз, кыйынчылыктарды көрдүңүз да. Ушул Кыргызстанда иштедиңиз. Ошонун баарын тең айтып берсеңиз, башынанчы кандай болду негизи? Ичин өзүм жөнүндөбү? Мен Кыргызстанда ысык атадан болом. Өзүм негизи Ивановка деген ПГТден төрөлгөм. Папам ысык атадагы Аксай деген айылдан болот. Мамам болсо Сокулуктун жанындагы Асылбаш деген айылдан болот.
экөө тең жаш кезинде таанышты Бишкектен, Фрунзе кезиндечи. Анан 1981 жылы мен төрөлгөм. Мен балдардын баарынан уулуусумун. Мамам менен папам 4 кыздуу жана 1 бала, 1 уулуусу болду. Ошол мен Кыргызстанда биринчи ысык ата жакта мектепте окугам, ар кандай Ивановкада, станция Ивановкада, анан кийин Ротфронтто окугам. Ротфронт деген айылды билесиз да, сиз ушул жакта экөөбүз жердеш турбайсызбы? Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин Бишкекке баргам. Бишкекте КГНУдан вечерний отделениеда кечинде окугам, күндүз иштеп, күндүз Чернышевский библиотекада иштеген, библиотекарь болуп, кечинде болсо ошо университетте окуп, мен по специальности өзүм эми лингвист-переводчик английского языка, англис тилинен да, мугалим же котормочу болуп иштечим да ошо. Анан экинчи курста болуп атканда, окуп атканда как раз жай болуп калган, жай убагы июльдарда каникулга чыкканбыз. Ошондо мага мен мамам ошондо жана НПОлор менен көп иштечи. Испаниядан бир НПО испанский келиптир, аларга котормочу керек болуп атат 3-4 күнгө деп айтыптыр. Мамам мага чалып айтты мен жумушума ушундай эртең барып келчи деп. Анан бардым. Барсам ошо 17 испандар чыкты үйүнөн. Аларда болсо 2 проект бар болчу Бишкектен. Тиги площадьта? Жок, площадьта эмес, алар бир чоң үйдө эметип отурушкан да снимать этипчи. Мен ушул жака саат эртең менен 7-де келип кал. Андан ары Беловодскийге барабыз деп ошо. Андан аларда 2 проект болчу. Бирөө Беловодскийде бир детский дом интернатта, ал жакта жана баспаган балдар менен иштеп, алар менен физиотерапевттер, педиатрлар болуп иштешкен. Анан ал жакта ошо эменин интернаттын жанында бир эме жери бар болчу. Ошол жака сарай салганбыз. И мал сатып бергенбиз. Ушундай эме да, жардам уштуп ошо эмен интернаттын өзүнүн сүтү болсун, өзүнүн эти болсун дегендей болуп, ушундай жардам болсун деп. А экинчи проект болсо Токмокто детский дом малютка бар, ушака жардам беришкен да. Ал жакта тоже бир зданиянын бир жагын ремонт кылышып ошентип мен алар менен 3 күн иштеп калдым. Анан 3 күн бүткөндөн кийин мага айтышты, сен биз менен миссиябыз 1 ай болот, 1,5 ай биз менен иштеп бербейсиңби? Бизге аябай жакты сен иштегениң деп. Мен аябай корктум. Негизи мен ошондо экинчи курста болчумун. 17 испанец, 17 испандар. Мен коркуп аткам, мен англис тилин алар менен кантип сүйлөйм, коркуп эметсем. Карасам мен аларга эмнеси жакты, анткени мен аябай активный, мен мисалы алардын бүт проблемаларын баарын чечип бергем, чечип жүрчүм да баарын. И аларга ошо жакты да, мен өзүм иштеген, мен өзүм кандай десем, характерим жакты, иштеген инициатива деп кой, ошолардын баары жакты. Ошон үчүн алар мени кечирип койгула, мени кээ бир сөздөрдү орусча айтып атам. Айтыңыз. Ошентип алар менен иштедим. Анан 1 айдан кийин анан мага айтышты, ошо НПО биз менен иштебейсиңби, андан ары иштеп кетели депчи. Алар бул жактан Испаниядан мага ай сайын эме жиберишчи. Кандай десем, мен Кыргызстандан алар калтырган проекттерден отчет кылып которуп англисче аларга жиберчим. Анан алар сүрөттөрдү жиберчип, ошо жумуштарды кылып атабыз, мындай өтүп атат бу деп. Анан экинчи жылда кайра келишкен, 2001 жылы тоже ошо эме Токмокко барышкан, кантка да иштешкен. Ошентип алар менен иштеп калып, алардын арасында мен кийим бар болчу. Аты Луис, менин жолдошум. Ошол учурда жолуктурдуңуз, Ооба, 2000 жылы таанышканбыз жумуш боюнча. Анда мындай кылалы, азыр ошол жезде менен Жезде, күйөө бала. Таанышалы? Макул. Азыр барып таанышып, азыр канча үй бүлөңүз бар, үй бүлөңүздө канча балдарыңыз бар, ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Макул, экөөбүз айтып берелик. Луис ал кыргызча түшүнөт, бирок силер менен орусча сүйлөп берет го. Жолдош
болсун болот. Экөөбүз 19 жылдан бери үйлөнгөнбүз. Бул Луис экөөбүзгө жаккан бар. Бул Луис 90-жылдан бери бияка келип турат, жап-жаш бала кезден бери. Ошо эми өзү айтып берсин. Давай, рассказывай. А что? Это у нас типичный бар мадридский, где можно покушать, попить и отдыхать, когда можно. Вот сейчас очень много людей, но так нам нравится. Здесь мадридские блюда готовятся, да? Да, да. Именно национальное блюдо. А как называется мадридское национальное блюдо? Здесь самое популярное, вот бравар называется, картошка и соус пикантный. Потом кальмар внутри Жареные кальмары. хлеба. Ну, колбаса там такие. Буджи. Испанский буджи. И это так, как... Забегаловка. Да. Вы, получается, часто приходите сюда? Ну да, когда в центр, обязательно. Всегда, когда в центр приезжаем, да? Не забываем сюда зайти. Но сейчас азыр кыздарыбыз бар да кичинекей, алар менен келе албайсың көпчү мурун. Pues venga, 4 de calamares, una de brava. Сагынабыз бул жерде. Бул деген Puerta de Sol деп коет бул жактычы. Бул экинчи площадь мен айтканым боюнчачы. Анткени Plaza Mayor, как Кыргызстандын бизде Ала-Тоо площади болуп атса, бул дагы аябай элдерге жагат да ушул площадьчы, экинчи площадь деп коеюнчу. Бул деген биздин мэриябыз. Бул, Шаардык эмес, провинцияныкы, Мадридтин провинциянын эмес. Мадридте негизи шаар бар, Мадрид, анан сырты провинция Мадрид. Ошонун мэриясы да. Анан 31 декабрда бул жакта главная елка страны деп коеюн тетигини. Ошол жака элдер келип, биздин испандардын салты боюнча түнкү 12-ге, 31 декабрда 12-ге 12 секунд калганда тетигинде үстүндө колоколдон куранттар башталат да. Пом деп секунд сайын. Ошо ар бир секунд сайын бир жүзүмдү жеш керек. Испанецтер мындай бир эмеге, тарелкага, чыныга 12 жүзүм даярдап коюшат да. Анан куранттар башталганда ар бир жүзүмдү жеп, бир калуун айтат да. 12 калуу, 12 жүзүм, 12 секундта жеш керек. Какабай, баарын жеш керек. Жетишсең, ошо калоолордун баары болот. Ошондой айтышат да. Ошондой. Мага жагат аябай. Ошондой эле сиздин ошол 12 жүзүм жеп көрдүңүзбү? Калоо тилек. Жыл сайын 19 жылдан бери. Анан ошо калоо тилектин кыялдардын бирөөсү болсо деле орундалдыбы? Анан орундалган болсо ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз. Мен мисалы бир убакытта күйөөм экөөбүз балалуу боло албай, кичине кыйналып атканбыз да. Кандай десем, боюнда боло албайчы. Ошондо бир жылда мен ушуну ойлогом да, мен буюрса ушул жылы боюнда болом сөзсүз. Кыз төрөйм деп. Анан кыз төрөдүм. Улуу кызымдын аты Айтан, азыр 5 жашта. Сону. Ал ушу мен бир калуу болуп. Анан сизди азыр бул жакка алып келип атам. Бул деген нулевой километр деп коет. Ушул жактан, вот именно ушу точкадан баштап, бүт Испаниянын баарын эметишет. Могу жерде. Мисалы, эгерде сиз окуйсуз да, Мадриттен мисалы, бул Испаниянын картасы. Бул Мадрид. Анан мисалы, бул точкадан бияка чейин канча километр? Именно ушу точкадан санап баштайт. Могу жерде. Биз ошондо могу жерде турушубуз керек. Ооба. Бияка кетебизби? Бул километрден. Вот именно нулевой километр. Караңыз. Монун баары болсо биздин эме Испаниянын провинциялары. А Коруня, Понтеведра, Саламанка, Авила, монун эменин баары. Ушулар, ошол жерден башталат. Нулевой километр. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушул жерден нулевой километр Мадрид шаарынын борборундагы площадьтан башталат экен. Мына көрсөңүздөр болот. Мына моментип. Негизи эле ушул жакка келем деген биздин мекендештерди, биздин азыркы жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми баары теңири Европага келебиз дейт, Испанияга келебиз дейт. Анан буяка келиштин да кандайдыр бир өзүнүн эрежелери, тартиби, мыйзамдары болуш керек. Ошолорду билиш үчүн эмне кылыш керек? Негизи буяка келем деген жаштар кантип келиш керек? Макул. Эң биринчиден
Эми Испанияга Кыргызстандан көп деле киши келбейт да. Мисалы Италияда бар, Германия, Франция, башка элдер, башка өлкөлөрдөчү, бирок Испанияда аз да кыргыздарчы. Бияка келиш үчүн эң биринчи, мисалы, биринчи вариант деп коюн, окуу менен келсе болот. Мисалы, университеттер бар, же тил курстар, мисалы, 1 жылга, 2 жылга ошентсе, виза берет, учебный виза деп коебу, окуу виза менен. Ошо менен эгерде 3 жыл окусаң, 3 жыл бою окусаң, андан кийин эме сураса болот, резидентская карточка сураса болот, 2 жылга, андан кийин 5 жылга, андан кийин 10 жылга, андан кийин гражданство сураса болот. Ошон үчүн ал биринчи вариант. Экинчи вариант жумуш боюнча. Мисалы, эгерде Кыргызстандан же башка жерден, Испаниядан жумуш тапсаңар, компания, мисалы, ушу испанский компания, жумушка контракт менен алса, ошол дагы экинчи вариант. Аны менен рабочий виза болот. Эмес ушундай окшош да, эмес структурасы. Биринчи 3 жыл иштеш керек, андан кийин резидентский карточка сураса болот 2 жылга, анан кайра 5 жылга, анан 10 жылга, анан кайра гражданство. Үчүнчү вариант күйөөгө тийиш керек же үйлөнүш керек. Европейский эме мененчи, же испанец менен, же испанка менен. Ал барынан бат да. Мисалы, күйөөгө тийгенден кийин же үйлөнгөндөн кийин 1 жылдын ичинде документтер кылса болот. Кээ бир Европа өлкөлөрүндө ВНЖ алыш үчүн тил экзаменин тапшырыш керек дейт да. А Испанияда кандай? Бизде да ушундай. Тил экзамен, анан конституция экзамен, тарых экзамен и дагы эмнеле 1-2-3 эме жөнүндө кандай десем, элдин жашоосу жөнүндө сообщество деп коебу, общество жөнүндө, эме мисалы кандай каналдар бар, же канча Испанияда канча провинция бар, ошонун баарын билиш керек, ошонун баарын окуш керек, тест боюнча кылат ал экзамендерди. Экзаменди кыйыныраак да, мисалы, өзү испан элдер дагы ушу экзаменди көрүшкөн, айтышкан, аларда кыйын сөздөр бар экен, кыйын суроолор бар экен депчи. Особенно конституция, тарыхты үйрөнүш керек. Жөн эле эметпейсиң да, кандай на удачу депчи, үйрөнүш керек, билиш керек, кандай эмне тарых жөнүндө жакшы үйрөнүш керек. Ошо, бирок ал 2015 жылы башталган. Ага чейин оңоюраак болчу. Испанияда салык тармагында, соцфонд тармагында негизи эле кандай? Канча процент төлөнөт? Салык багыты кандай? Ушулор жөнүндө деле айтып берсеңиз. Эмеден жараша, зарплатасынан жараша, жана үй бүлөгүндө, мисалы, балдарың барбы, кичинекей, мисалы, же өзүң эле жалгызсыңбы, же сенден кандай десем, кичинекей балдар же каарыган элдер, мисалы, үйүңдө бар болсо, үй бүлөңдөчү, андан да жарашуун баарын көрүшөт. 18-ден 21%га чейин эмеси налогторчу салышат да. Мисалы, Испанияда минимальный зарплата азыр 950 евро. Ошондон эмени санаңыз, зарплата аягында 700 болуп калат. Европанын башка өлкөлөрүнө караша Испаниянын зарплаталары аябай жаман да, аябай аз. Бирок негизи ошол кармалган акчалардан эмнелерге кармалат? Мисалы үчүн жана страховка деп атабыз, медициналык неме деп атабыз. Ошолордун баардыгы кандай бул жакта? Бекерби? Бекер. Медицина бекер. Операция, тиги доктурга, тиги эмелерге, приемдорго бүт баары бекер. Мисалы, дары алсак, биз дарыларга 65 жылдан уулу болсоң, 90%, по-моему, эмеси скидкасычы. Биз, мисалы, 70% скидка кылып берет бизге, 30% төлөйбүз. Образование то эмеси мектептерде төлөбөйбүз, бирок эмени төлөйбүз, неле, столовыйды, тамагын төлөйбүз, болду. Мен, мисалы, 2 кызым, бир кызым садикте, детсадта, экинчи кызым мектепте. Экөөнө тең 90 евро төлөйбүз тамак ашына, болду, башка эчтекесин төлөбөйбүз. Сиз андан сырткары ошол жогорку кеңештин миграция бөлүмүнүн бияктагы өкүлү болосуз да.
Ушундай суроо бергим келип турат. Негизи эле кыргыздардын ынтымагы кандай биякта? Жакшы. Биз азбыз, бирок аябай ынтымактуубуз да. Жолугабыз, жыл сайын Ноорус өткөрөбүз. Ноорус өткөргөндө биринчи кыргыздар болуп баштаганбыз. Негизи биякта мен жана айткам сизге, казактар, өзбектер, таджиктер бар, бирок алар чогулбайт да. Кичинекей группалар менен чогулушат, бирок өздөрү менен кошулбайт да. Бирок алардын плюсу эми посольстволор бар да, Казакстан, Өзбекстандан. Алар болсо майрамдарын кылышат да, и өздөрүнүн элдерин чакырышат. Бизде эчтеке жок. Посольство эчтеке жок, консульство. Ошон үчүн биз өзүбүз чогулуп баштадык. Анан казактар, өзбектер, таджиктер, түркмендер угуп бизге чалып башташты. Ай, Ноорус кылып турбайсыңарбы, бизди чакырбайсыңарбы? Биринчи Ноорус 2010-жылы кылганбыз. Ал биринчи Ноорусда канча 50-60 киши келген. Экинчи Ноорусда 150, үчүнчү Ноорусда 250. Ошентип жыл сайын бизди баары тааныйт да, ошо башка өлкөлөрдөгүлөр, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан барыбыз ынтымактуубуз, сүйлөшөбүз. Бири-бирибизге жардам беребиз. Биздин мисалы WhatsApp группабыз бар биякта, кыргыздардынчы. Бири-бирибизге жардам беребиз. Жаңы келген кыргыздар билбейт да, мисалы бул жакта закондорду, ошоларды сурашат, же квартира издешет, же любой бытовой вопростор деп коюнчу, суроолорду баарын сурашат. Эмнени жардам бере алабыз, биз аларга жардам беребиз. Ошо. Мен оюм боюнча биз азбыз, бирок биз аябай ынтымактуубуз. Бири-бирибизге жардам беребиз. Жаман көрүп, башкага жаман каалап андай эмебиз жок. Элин сүйгөн мекенчил инсан катары 2005-жылы жолдошу менен биргеликте Сүмөлөк деп аталган Кыргыз-Испан ассоциациясын негиздеген. Кыргызстан жөнүндө испан тилинде китеп да чыгарышкан. Бул жакта Испанияда Кыргызстан жөнүндө эч нерсе билбейт экен да элдерчи. Анан аларга ошо Кыргызстан жөнүндө айтыш үчүн, түшүндүрүш үчүн ачып баштаганбыз да, эми выставка кылып, китептер жолдошум экөөбүз китеп чыгарганбыз испанча Кыргызстан жөнүндө. Биздин китебиз бар, анан сизге жиберем мени. Ошол анан ошентип баштаганбыз. Анан негизи испандарга кызыктуу, эми албетте биздин Кыргызстан жөнүндө билиш үчүнчү, бирок негизи ал жардам кыргыздарга болуп атат да, бул жакта жашаган. Ошо. Испандар Кыргызстанга барганда айтышат да, баары жакшы, бирок сервис жаман. Анткени билинип турат да, эгерде бир турист өлкө, алар көнүп калышкан да кантип эмелерди, туристтерди чакырыш үчүнчү, билет кантип ушу туристтерге кандай эме бериш керек, кандай сервис бериш керек. Ошо Кыргызстанга ошо жетпей атат да, мисалы ресторандарга барсаң же, музейлерге барсаң же, ошо. Бирок ошо Кыргызстанга ошо туристти көтөрүш керек, жакшы. Ал үчүн бирок биздин жаратылышыбызды караш керек, чынбы? Ошонусу да жаман да, бизде мисалы Ысык көлдү көрөсүң, сонун жер, бирок жыл сайын кир болуп, элдер аны карабайт. Ошонусу мага жакпайт да, ошону кичине көңүл буруп койсок жакшы болот эле да. Мамама, сиңдилериме, ошо баарыңарга салам, силерди аябай сагынабыз. Мен, Луис, кыздарым, Айтана менен Айнара силерди сагынышат. Кыргызстан деп качан барабыз деп сурашат. Ошол мен кыздарыма кичинекейден бери кыргызча сүйлөйм. Анткени мен оюм ушул да, Кыргызстанга барганда мен уят болот элем да, эгерде алар Кыргызстанга барып, мисалы, ал жакта үй бүлөм же досторум аларга сүйлөсө түшүнбөсөчү. Ошол. Анан биздин мекендештерге эмне десем, ошо менин атым Алтынай, мен Испанияда 19 жылдан бери жашап жүрөм. Испания жакса деле, мен аябай Кыргызстанды сагынам, ойлойм көп. Урматтуу биздин бүгүнкү Мадрид шаарындагы маек туруп берген биздин каармандарыбыз Алтынай айым, анан Луис жазды. Сиздерге чоң рахмат. Биз сиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Биздин ушул мекендештер долбоорун колдоп, Испанияга келишибизге себепкер болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Анан бүгүнкү маек
аябай кызыктуу болду деп ойлойм. Кыргызстан үчүн, жаштар үчүн. Анан биздин ушул Door Life Media YouTube каналынын атынан кичинекей белектерибиз бар. Ошону кабыл алып коюңуздар. Илгертен өзүңүз билесиз, Кыргызда башың аман болсун деп калпак кийгизет. Ошон үчүн бул башыңыз аман болсун деп ушул калпакты сизге кийгизели. Башыңыз дайыма аман болсун. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Эжемди канча сыйласаңыз, эжем сизди ошончолук бийиктикке көтөрөт. Ооба. Чып-чын сөз. Чоң рахмат. Анан биздин бул Пирамида телеканалынын атынан кичинекей белектер пирамиданын анан момундай биздин YouTube каналдын кружкасы именно. Анан бул болсо балдарга болсо кыздарыма, кыздарыңарга чоң рахмат. Рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса дагы келечекте жолугабыз деп ойлойбуз.